Жалпыңыздарга салам. Урматтуу достор, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Анда кеттик. Мен бүгүн эмне жөнүндө айткым келди. Биздин айта турган бул темадагы көп убакыттан бери эл ичинде кыргыз коомчулугунун арасында ар кандай ой пикирлерди жаратып, ар ким өзүнүн акыл калчоосу боюнча жеке пикирин билдирип келет. Ошолордун катарында биз дагы кыргыз улуту катары өзүбүздүн көз карашты коомчулук менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Мекендештер, ыймандуулук бул эмнеден башталат? Дегеле ыймандуу болуунун өзгөчө сырткы көрүнүшү дагы маанилүүбү? Же ички туюмдан, башкача айтканда, чын дилден, чын жүрөктөн ыймандуу болуу туура болуп эсептелеби? Мына ушул суроолордун тегерегинде пикир бөлүшсөк. Белгилүү учурдагы биздин ыймандуу кишилердин баш сабында турган Абдышүкүр Нарматов ажакебиз. Караңыздар, жалпы кыргыз коомчулугуна аттын кашкасындай белгилүү. Эми албетте башка биздин элге үлгү болчу ыймандуу кишилерибиз көп. Мен эмне үчүн Абдышүкүр ажыны айткым келди? Анткени ал кишинин, мен адашпасам, бир тал дагы сакалы жок, бир кыл муруту жок. Ыймандуу кишилердин баш сабында туруп, ыйман боюнча коомчулукка сабак өтүп да келет. Ал кишини дээрлик кыргыз журту сыйлайт. Анткени ошого татыктуу инсан деп билебиз. Сакал муруту жок деле ыймандуу болсо болот турбайбы? Бул кишинин ички дүйнөсү ыймандуу болуп атат. Чын дилинен, чын жүрөгүнөн, ички туюмунан ыймандуу экени даана байкалып турат. Айтайын дегеним, сакал мурут коюу, албетте бул сакал сүннөт деп коет. Койсо деле каршылык жок, бирок эби-чеби менен койсо деген ойду айткым келет да. Бир эки карач кылып эле монтип узун кылып коюп алгандын кереги барбы? Анан көп кишилер дагы белгилеп өтүштү. Өз атасы тирүү турганда сакал койбойт деген бул биздин мурдагы ушундай каада салт, ушундай көз караш. Эми бул канчалык деңгээлде салмакка ээ болот, бул өзүнчө маселе. Ошентсе дагы бул нерселерди дагы биз унутпашыбыз керек. Мен жеке оюм, сакал койбой эмес койсун, бирок өзүнүн нормасы менен, өзүнүн жарашыгы менен. Азыр акыркы 3-4 жылдын тегерегинде айрыкча аябай эле эбегейсиз чоң модага айланды да сакал коюу деген. Бул биринчиден. Экинчиден, кээ бир ушул ыйман жолунда жүргөн кишилердин дагы Facebook'тан жазган постторунан байкап калдым. Биздин мушкерлер эрежесиз ринг ичинде күч сынашкан мушкерлер, албетте булар дагы өзүнчө чоң мээнет, кыргыздын желегин желбиретип жүрөт. Бул жагынан караганда азаматсыздар деп айтыш керек. Булар сый урматка татыктуу инсандар. Бирок ыйман жолуна ыктай келе турган болсок, ошол жерде рингде туруп алып жеңишке ээ болду дейли азаматтар. Ошондон кийин монтип башын жерге жаздап, асманды монтип карап, Аллах дегендей түшүнүк менен айтып атат болуш керек. Бул менимче туура эмес көрүнүштө ал нерсени ал жерде аткарбай эле коюшса да, бул белгилүү мушкер, эрежесиз сынактын чемпиону деп айтсак болот, Хабиб мырзанын стили да. Мына ошондон кийин бул көпчүлүк өлкөлөрдө модага айланды. Аягында ошентип асманды көргөзүп, мен эмес Аллах дегендей, Аллахтын күчү менен ушул нерсе болду деп айтып атат болуш керек. Албетте ошондой эле түшүнүк деп ойлойм баары эле. Бирок кантсе дагы ал жерде мындай кылыкчоорук ашыктык кылар эле да. Андан кийин аял заты
Бул дагы соңку 5-6 жылдын тегерегинде өтө актуалдуу болуп, паранжа бетин чүмкөнүп, көзүн эле көргөзүп, калган бүт жагын жаап алып жүргөн айымдарды байкоого болот да. Мындай айымдар күн сайын көбөйүүдө деп айтсак биз адашпайбыз да. Ошол эле ырчылардын арасында да ушундай болуп атат. Жана башка деги эле маданият кызматкерлеринин арасында дагы мурда мындай эле жүрүп, жөнөкөй эле андан кийин ушундай формага өткөн кишилер дагы жок эмес. Бул канчалык деңгээлде туура? Биздин жогорку кеңештен дагы бир депутат эжекебиз дагы бул маселени көтөрүп чыкты. Коомчулукта ар кандай түшүнүктөр болуп, каршы чыккандар болду, аны колдогондор дагы болду. Негизинен менин оюм, бул маселени колдоого ылайыктуу. Анткени паранжа, хиджаб менен жүргөн кишилерден дагы ар кандай нерселерди күтүүгө болот да. Кээ бир кишилер паранжа, хиджаб деген статустарга жамынып алып, ошондой кийимдер менен чүмкөнүп алып, өзүнүн ички ою башка болуп, ар кандай кооптуу иштерге барышы дагы мүмкүн да. Бул акыл менен, түз көз караш менен караганда, чыныгы коопсуз киши өзүнүн жүзүн жашырбайт. Мейли, мен дагы колдойт элем аял кишилердин жеңи узун, анан бул жактары дагы моюнун жапкан, мейли жоолук салынсын, ошентип жүрсө кандай сонун көрүнөт да. Эми жанагынтип эле көзүн эле монтип калтырып, калган жагын бүт чүмкөп алганга мен таптакыр каршымын. Бул нерселерди кайсы бир деңгээлде эл менен акылдашып, муфтият жактан дагы, бийлик тараптан дагы баары чогулуп бир аттуу баштуу кишилердин ортосунда жыйын өткөрүлүп, ушул нерсени туура багытка чечишсе жакшы болмок. Биринчи кезекте коопсуздук деген маселенин тегерегинде жыйын өткөрүлүп, анткенде коопсуздук жагына ыкталат деген жыйынтыкка келишсе жакшы болмок да. Эс тарткандан баштап билебиз, андай кишилер жок эсе болчу. Албетте, энелерибиз, тайнелерибиз, апаларыбыз намаз окуган кишилер болчу. Ошондой эле жеңелердин арасында дагы, эжелердин арасында дагы намаз окуган эле кишилер бар болчу. Бирок жоолук салынып, жең узун кийимдерди кийип, мойну бийик, жакшынакай көйнөктөрдү кийип жүрүшчү да. Эч качан бети башын чүмкөнүп алчу эмес. Кандай сонун көрүнөт? Бети башын чүмкөнүп, көзүн эле чыгарып, калган жагын бүт жамынып алган, бул кыска сөз менен айтканда кооптуу көрүнүш болуп эсептелет. Ар бир адам көчөдө кенен басып, кайсы бир киши астынан басып келе жатат, сен аны көрбөсөң, көзүнөн башка эч жери көрүнбөй турса, адамдын кебетеси ушул жерден гана айырмаланат. Ушул жерден гана биз айырмаланып турабыз бири-бирибизден, чынбы? Ошон үчүн ал киши балким ошентип чүмкөнүп келе жатып, ар кандай иштерге барышы мүмкүн. Биз мындай нерселерге бөгөт койбосок, кайсы бир деңгээлде башка ишти жасайм деген жаман ойлуу кишилерге бул чыныгы инструмент катары колдонулуп калат да. Эгер коомчулукта бул нерсеге тыюу салынбай, жайбаракат каалагандай жүргүлө деген жыйынтык боло турган болсо. Ошон үчүн биз кооптуу көрүнүш болду, ал нерселерге чек коюшубуз керек. Биздин бүткүл коомчулук үчүн биринчи кезекте коопсуздук маселеси туруш керек. Демек, кооптуу жагдайларга сөзсүз түрдө чекит коюлушу керек, чек сөзсүз болуш керек.